Саламатсыздарбы, биздин Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды уңуздар. Сүйүнчү Айсулуу кыздар күрөшүнүн тарыхында эң мыкты балбан деп табылды. Добуш берүү UV уюмунун Instagram баракчасында жүргүзүлдү. Кыргызстандык балбан кыз 293 миңдей добуштун теңинен көбүн алган. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова кыздар күрөшүнүн тарыхындагы эң мыкты балбан деп табылды. Бул тууралуу Бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун Instagram баракчасына жарыяланды. Кыргызстандык дүйнө чемпиону индиялык Винеш Пагат менен финалга чыккан болчу. Биз менен кошо Айсулуу Тыныбекованы куттуктаңыз. UV уюмунун күрөш тарыхындагы эң мыкты балбан кыз чарышында жеңүүчү болду. Тыныбекова 292.896 күйөрмандын 58% добушун алды деп айтылат билдирүүдө. Бириккен күрөш уюмунун виртуалдуу мелдеши онлайн форматта өткөн. Индиялык спортчуга 121.907 адам добуш берсе, Тыныбекованы 170.989 адам колдогон. Кыргызстан референдум өткөрүүгө БУдан техникалык жардам сурады. Жолугушуунун негизги темасы өлкөдөгү конституциялык реформа жана БУнун Кыргызстанга көмөктөшүүсү болгон. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев БУнун Кыргызстандагы туруктуу координатору Азанию Ажылоону кабыл алды. Бул тууралуу ведомствонун маалымат кызматы кабарлады. Жолугушуунун негизги темасы өлкөдөгү конституциялык реформа жана БУнун Кыргызстанга көмөктөшүүсү тууралуу болгону айтылат. Министр жакынкы айларда башкаруу формасын тандоо, конституцияны кабыл алуу, президенттик жана парламенттик шайлоолорду өткөрүү пландалып жатканын айтты. Буга байланыштуу ал БУнун туруктуу өкүлүнө аталган маанилүү жалпы элдик иш-чараларды өткөрүүгө техникалык жардам көрсөтүү өтүнүчү менен кайрылды деп айтылат маалыматта. Ал эми АЖЛ баш мыйзамдын жаңы редакциясын иштеп чыгуу эгемендүү мамлекеттин укугу экенин айтып, ошону менен бирге адамдардын эркиндиги жана укуктарын сактоого маани берүү керектигин белгилеген. Ошондой эле ал Бириккен Улуттар уюму Кыргызстанга конституциялык реформанын алкагында документтерди иштеп чыгуунун сапаттуулугун арттырууга көмөктөшүүгө даяр экенин билдирген. Канатбек Исаевке киллер жалдандыбы? Президенттикке талапкер Канатбек Исаевке барган сайын эл ууп бараткан. Колдоочулары көбөйгөнү үчүн кызганычтар күчөп кетиптир. Биз анык далилдей албайбыз. Бул жагын күч органдары ашкерлеш керек. Канатбек Исаевке киллер жалданганы ачыкталабы? Дал ушундай шыбыр кеп кетти. Көпчүлүк колдогон мындай талапкерди эски ыкма менен майтаруу акылга сыйбайт. Күрөш уланса керек. Талапкерлер Садыр Жапаровдун атын сатып кол топтошконбу? Президенттикке талапкерлердин 20сы кол топтоо процессин аякташты. Алардын кол топтоосуна коомчулукта түрдүү пикирлер айтылып жатат. Төмөндө Facebook колдонуучусу Шамурза Бөрөкуловдун пикирин өзгөртүүсүз беребиз. Урматтуу Шайлдабеков айым, бүгүн урматтуу деп эле жазайынчы. Сиздин аракетиңизден бүткүл кыргыз элинин тагдыры бир болсо жаман жака, же болбосо эл каалаган жакшы жака өзгөрөт. Биз президенттикке талапкерлердин шайлоо алдында топтогон добуштарына таптакыр ишенбейбиз жана топтолгон добуштарды аябай текшерүүңүздү, элди алдагандарды таап, аюусуз шайлоодон четтетишиңизди талап кылабыз. Өзүңүз ойлоп көрүңүз, ар бир талапкер орто эсеп менен 50 миңден кол топтой салышыптыр. Эгерде шайлоого 2 миллиондон адам катыша турган болсо, анда 2 миллиондун жанында 50 миң кол 2,5% түзүп калар экен. Ал эми талапкерлердин 3/4-өнөн башкасы шайлоо жыйынтыгында эч качан 2,5% голос ала алышпайт. Андай болсо алар кантип 50 миңден кол топтошту? Кыргызстанды түрө кыдырып ар бир үйгө кирип чыгышса да 2,5 добуш топтоша албайт. Дээрлик бардыгы Садыр Жапаровдун атын сатып кол топтошкон. Шапкесин Садыр Жапаров деп жазып алышып элди алдап коюш оңой эле. Анын үстүнө көпчүлүк карапайым эл Садыр Жапаров десе ойлонбой эле шапкесин карабай туруп кол коюп бергенге даяр. Менин айтайын деген максатым, эгер жакшылап текшерип чыксаңар, азыркы талапкерлердин көбү шайлоодон чыгып калат. Эч бир өлкөдө 20 талапкер чыгышпайт. Силер уялбасаңар, биз карапайым эл уялып жатабыз. Менин оюмча ылайыктуу делген 4 талапкер бар: Жапаров, Мадумаров, Кочкоров жана Канат Исаев. Башкалары тезегин терсин. Садыр Жапаров дагы бир кудасына кызмат берген. Факт-чек KG интернет басылмасы октябрь айынын этегинде Садыр Жапаровдун дагы бир кудасы жогорку кызматка дайындалганын таап чыкты. Быйыл 21 октябрда президент милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров өкмөткө караштуу мамлекеттик миграция кызматынын төралганы Таштанбек Каймазаровду дайындаган. Басылманын иликтөөсү боюнча бул адам Садыр Жапаровдун бир тууган эжеси Райкүл Жапарованын кудасы. Буга чейин Факт-чек KG Садыр Жапаровдун башка бир эжеси Аккат Жапарованын жубайы Талайбек Түмөнбаевдин
Миртуган иниси Турусбек Төмөнбаев Мамкаттоого караштуу Унаа мамлекеттик ишканасынын башчылыгына дайындалганын жарыялаган. Президент милдетин аткаруучунун басма сөз катчысы Галина Байтерек бул кадрдык дайындоолордун бардыгы убактылуу экенин айтып, алар кийин алмаша турганын билдирди. Саясат талдоочулар системалык кадр саясаты иштелип чыкмайынча тууганчылык байланыштар аркылуу дайындоо улантыла бере турганын белгилешти. Кудалардын кызматтык жарышы Кыргызстандагы аткаминерлердин киреше чыгашасын, мүлкүн жана бийликтеги байланыштарын иликтөөгө адистешкен факт-чек KG интернет басылмасы быйыл 21 октябрда дайындалган. Мамлекеттик миграциялык кызматынын төрагасы Таштанбек Каймазаровдун Садыр Жапаров менен тууганчылык байланышын таап чыкканын жарыялады. Басылма бул Садыр Жапаровдун бир тууган эжеси Райкүл Жапарованын кудасы экенин, анын кызы Айгерим Канатбекова Таштанбек Каймазаровдун уулу Санжар Каймазаровдун жубайы экенин социалдык тармактардагы ачык булактар аркылуу аныктаган. Басылма буга чейин ошол эле датада Садыр Жапаровдун башка бир эжеси Аккат Жапарованын бир тууган кайниси Турусбек Төмөнбаев мамлекеттик каттоо кызматына караштуу Унаа мамлекеттик ишканасынын жетекчилигине дайындалганын жазып чыккан. Факт-чек KG интернет басылмасынын башкы редактору Болот Темиров жаңыдан кызматка келген аткаминерлердин ишмердигин иликтөө учурунда аталган эки жетекчинин ири тууганчылык байланыштары чыгып калганын белгиледи. Биз негизги жаңыдан кызматка дайындалган кызмат адамдарынын ишмердигин иликтеп карап чыгабыз. Алардын мүлкү тууралуу маалыматтарды чогулуп, киреше чыгашалары тууралуу салык декларацияларын текшерип, мурдагы кызматтардагы ишмердигин иликтеп чыгып, бийликтеги кызыкчылык байланыштарын издейбиз. Текшерүү учурунда ошол жетекчилер тууралуу ушундай маалыматтар чыгып калды. Биз коомдук кызыкчылыкты көздөп, мындай маалыматтарды элге жеткирип турушубуз абзел. 21 октябрда ошол учурдагы президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун колу менен ошол эки жетекчи бир күндө дайындалганын аныктадык. Бирок Каймазаровдун дайындоосу тууралуу маалыматты өкмөттүн сайтына чыгарбай коюшкан экен. Ал эми Унаа мамлекеттик ишканасынын жетекчиси тууралуу маалымат ачык жарыяланыптыр. Биз бул кудалар тууралуу маалыматтарды интернеттеги социалдык тармактардан таап, изилдеп чыгып, анан өзүбүздүн ишенимдүү булактар аркылуу тактап алып, анан жарыялап жатабыз. Карганбек Самаков Сооронбайды Асылбек эле талкалап салды. Экс-депутат Карганбек Самаков 3 декабрда журналист Майраш Бизлакунова менен маек берди. Анда экс-депутат Биримдик партиясынын тарахы жана аны кандайча экс-президент Сооронбай Жээнбековго өткөрүп бергени, анын бир тууган иниси Асылбек Жээнбеков тууралуу кеп кылды. Асылбектин кылыгын баары билет. Самаков жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо бийликчил аталып, алдын ала жыйынтык боюнча эң көп добушка ээ болгон Биримдик партиясын 6 жыл мурда издеп жүрүп сатып алгам дейт. Ал партияны депутат айымга кыймылсыз мүлккө алмашкан. Кийинчерээк 2019 жылдын август айында Самаков партияны ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбековго бергенин айтты. Мен Соке түндүк түштүк маселесин, улут аралык араздашуулардын баарын четке кагып, ушул партия менен элдин башын бириктирдигим. Ал макул, абдан жакшы болбодубу деп сүйүнүп алган, дейт ал. Ошондой эле ал кийинчерээк экс-президент аны менен байланышпай, сурашпай партияны тартып алганын билдирди. Бирок ал ошол эле учурда Жээнбековду туктуу, жулунбаган жана бир калыпта жүргөн киши катары сыпаттап, аны иниси Асылбек Жээнбеков талкалады деп кошумчалады. Асылбектин кылыгын мен эле эмес, элдин баары билет. Напсин Тыйбай 95 мандатты алам деп жатып, мына ушуну көрбөдү, дейт ал. 4 октябрда шайлоого катышкан 16 партиянын ичинен 4-өө парламентке өткөн. Биримдик 24%, Мекеним Кыргызстан 23%, Кыргызстан 8% жана Бүтүн Кыргызстан 7%. Бийликчил Биримдик партиясы шайлоонун жыйынтыгы менен канааттангандыгын айтса, Матраимов кланына байланышы бар. Мекеним Кыргызстан партиясынын лидерлеринин бири Искендер Матраимов мындан көбүрөөк добуш алмакпыз деп билдирген. Ал эми эртеси күнү шайлоонун жыйынтыгынан нааразы болгон партиялар жана жарандык активисттер мөөнөтүс митингге чыгышып, БШК жыйынтыкты жокко чыгарууга аргасыз болгон. Ал эми Сооронбай Жээнбеков саясий кризис учурунда отставкага кеткен. Жээнбеков бийлигин тапшырып жатып, бийликке жармашпай турганын жана өлкөнүн тынчтыгы үчүн ушул кадамга барганын айткан. Президенттин отставкасы президентке талапкер Садыр Жапаровдун алгачкы жана негизги талаптарынын бири болчу.